Soğuş bul erkeklerдің işi. Dünyadagi adamdардың көбі ушундай ойлошот. Чоң кагылышуулар башталганда эркектер фронтко кетишет. Ал эми аялдар үйдө калып, балдарды чоңойтуп, иштеп, күйөөлөрү менен уулдарынын аман-эсен кайтып келишини күтүшөт. Бирок бул эреже иштебеген өлкөлөр дагы бар. Ал жактарда мамлекет аялдарга сен дагы курал кармашың керек, сен дагы өлкөнү коргоого милдеттүүсүң деп талап коет. Өз каалоосу менен эмес, мыйзам боюнча, башкача айтканда, аскерге баруу эркектер сыяктуу эле аялдардын дагы милдети болгон өлкөлөр бар. Эң кызыгы, мындай саясатты жүргүзгөн өлкөлөрдүн арасында согуштун ичинде жашаган мамлекеттер гана эмес, акыркы ондогон жылдардан бери тынчтыкта жана байлыкта жашап жаткан европалык өлкөлөр дагы бар. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен Бек Шамиров. Бүгүн биз аялдарды аскердик кызматка жөнөткөн 5 өлкө тууралуу кеп кылабыз. Антан каналга колдоо көргөзүп, бир мага жакты белгисин коюп кетүүнү унутпаңыздар. Биз баштадык. Израиль калкы болжол менен 10 миллион адамдан турган чаканы мамлекет, бирок анын географиялык абалы өтө татаал. Өлкө түзүлгөн күндөн тартып эле коопсуздук маселеси анын жашоосундагы эң негизги фактор болуп келген. Израиль мамлекети Ливан, Сирия, Иордания жана Египет сыяктуу мамлекеттер менен курчалган жана өз тарыхында бир нече ирет чоң согуштарды башынан өткөргөн. Мындай шартта Израиль бийлиги эң катаал чечимдердин бирин кабыл алган. Өлкөнү коргоо милдети эркектерге гана эмес, аялдарга дагы жүктөлгөн. Аялдар үчүн милдеттүү аскердик кызмат 1949-жылы киргизилип, бүгүнкү күнгө чейин сакталууда. Азыр Израилде 18 жашка толгон дээрлик ар бир кыз аскердик кызмат өтөөгө чакырылат. Эркектер адатта 32-36 ай кызмат өтөсө, аялдардын кызмат мөөнөтү орточо 2 жылды түзөт. Бирок алардын ролу кеңсе иштери менен гана чектелбейт. Израилдик аялдар авиацияда, деңиз күчтөрүндө, чалгындоо бөлүктөрүндө жана айрым жөө аскер күчтөрүндө дагы кызмат өтүшөт. Ал тургай акыркы жылдары аялдардан турган танк экипаждары түзүлүп, чек арадагы реалдуу операцияларга катыша башташкан. Израиль армиясында аялдардын саны жылдан жылга көбөйүп жатат жана бүгүн офицердик курамдын олуттуу бөлүгүнө аялдар түзөт. Мунун себеби жөнөкөй, Израиль өз калкынын жарымын армиядан сыртта калтырууга мүмкүнчүлүгү жок деп эсептейт. Бул өлкөдө негизги принцип эркекпи же аялбы мамлекет коркунуч алдында турган учурда ар бир жаран өлкөнү коргоого даяр болушу керек. Анткени Израиль өзүгө душман көргөн мусулмандардын саны 100 миллиондоп эсептелинет. А Израиль болсо болгону 10 миллион болгондугу үчүн ар бир аялды аскердик кызмат өтөөгө чакырууга милдеттүү. Курдтар дүйнөдөгү эң чоң мамлекетсиз элдердин бири болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө алардын саны болжол менен 30-40 миллион адамга жетет. Алар негизинен Туркиянын түштүк чыгышында, Ирактын түндүгүндө, Сириянын түндүгүндө жана Ирандын батыш аймактарында жашашат. Өздөрүнүн тили, маданияты жана көп кылымдык тарыхы болгонуна карабастан, курдтардын өз алдынча көз карандысыз мамлекети жок. Биз буга чейин курд эли тууралуу видео чыгарып кеткен болчук. Ушундай татаал саясий шарттарда жашаган бул элдин аялдары да курал кармап, согуштук дайрыктан өтүүгө аргасыз болушкан. Айрыкча Сириядагы жарандык согуш жана жакынкы чыгыштагы тургусуз кырдаал курд аялдарын аскердик түзүмдөргө массалык түрдө кошулуусуна алып келген. Дүйнөнүн көңүлүн өзүнчө бурган эң белгилүү уюмдардын бири UPJ деп аталган аялдардан түзүлгөн куралдуу бөлүк. Бул түзүм негизинен Сириянын түндүгүндөгү курд аймактарында түзүлгөн жана миңдеген аялдар анын катарына кошулган. Бул аялдар жөн гана көмөкчү кызматтарды аткарбастан, эркектер менен бир катарда фронттук операцияларга катышкан. Алар күзөт кызматын өтөп, чалгын иштерине чыгып, шаарларды коргоо жана террордук топторго каршы жүргүзүлгөн операцияларда түздөн түз салгылашкан. Айрыкча Даишке каршы күрөш учурунда курд аялдарынын сүрөттөрү жана видеолору дүйнөлүк маалымат каражаттарында кеңири тараган. Көпчүлүк адамдар үчүн аялдардын мындай деңгээлде согушка катышуусу күтүүсүз көрүнүш болгон. Эң кызыгы, курд комунда аялдардын аскердик кызматка болгон мамилеси башка көптөгөн жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө салыштырмалуу айырмаланат. Көптөгөн курд кыймылдары аялдардын коомдогу жана коопсуздук тармагындагы ролуну кеңейтүүнү колдошот. Ошондуктан айрым аймактарда аялдардын аскердик даярдыктан өтүшү жөн гана мүмкүнчүлүк эмес, коомду коргоонун маанилүү бөлүгү катары кабыл алынат. Албетте, бардык курд аялдары милдеттүү түрдө аскерге алынат деп айтууга болбойт. Бул өлкөдө ар
bir ayalды милдеттүү аскердик кызмат өтөөгө чакырбайт. Эң кызыгы бул өлкөдө патриот эли абдан патриоттуу болгондугу үчүн аял кишилер өздөрү аскердик кызмат өтөөгө өздөрүнүн каалоосу менен барып, жада калса согуштарга да барып согушуп келишет. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номуру +7 925 103 22 55. Норвегия дүйнөдөгү эң өнүккөн жана жашоо деңгээли эң жогору өлкөлөрдүн бири болуп саналат. Калкынын саны болжол менен 5 миллиондон ашуун өлкө тынч жана коопсуз мамлекет катары белгилүү болгону менен улуттук коопсуздук маселесине өзгөчө көңүл бурат. Өзгөчө акыркы жылдары Европадагы геосаясий өзгөрүүлөрдөн кийин Норвегия армиясын күчөтүүгө көбүрөөк көңүл бура баштаган. 2015-жылы Норвегия тарыхый чечим кабыл алып, аялдар үчүн да милдеттүү аскердик кызматты киргизген дүйнөдөгү алгачкы НАТО өлкөсү болуп саналган. Буга чейин аскердик кызмат негизинен эркектерге тиешелүү болсо, жаңы мыйзамдан кийин аялдар менен эркектер бирдей милдеттерге ээ болушкан. Өкмөт бул чечимди гендердик теңчилик принципи жана өлкөнүн коргонуу мүмкүнчүлүгүнүн күчөтүү зарылдыгы менен түшүндүргөн. Бирок бул жерде белгилеп айтып кетүүчү нерсе бир жагдай бар. Норвегия мыйзам боюнча бардык жаштар аскердик кызматка чакырылышы керек деп айтылгандыгы менен алардын баары сөзсүз түрдө армияга алынбайт. Жыл сайын миңдеген жаштардын, кыздардын арасынан физикалык даярдыгы, билими жана жөндөмү эң ылайыктуу деп таанылгандарды гана кызмат өтөөгө тандап алышат. Ошондуктан өлкөдө милдеттүү чакыруу системасы бар болгону менен кызмат өткөндөрдүн саны салыштырмалуу аз. Армияга алынган аялдар эркектер менен бирдей даярдыкта өтүшөт. Алар жөө аскер бөлүктөрүндө, деңиз күчтөрүндө, аба күчтөрүндө жана атайын операциялык бөлүктөрдө кызмат өтөй алышат. Норвегия армиясында аялдардын саны жылдан жылга көбөйүп, өлкө дүйнөдөгү гендердик теңчилик эң жогорку деңгээлде өнүккөн аскердик системалардын бири катары көрсөтүлүнүп келинет. Норвегиянын тажрыйбасы дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү үчүн үлгү болуп калды. Анткени бул өлкөдө аялдарды аскердик кызматка тартуу согуштук зарылчылыктан эмес, жарандардын укуктары менен милдеттерин тең бөлүштүрүү саясатынын бир бөлүгү катары каралат. Натыйжада бүгүн Норвегияда аялдар үчүн милдеттүү аскердик кызмат мыйзам жүзүндө иштеп жаткан эң белгилүү мамлекеттердин бири болуп эсептелинет. Жогоруда айтып кеткендей эле, Норвегия 70 жылдан бери согушпай келсе дагы, бул өлкөдө көптөгөн жылдардан бери согуш болбой келсе дагы жана азыркы учурда дагы аскерлердин саны жетиштүү болуп НАТО коруп турса дагы, бул өлкөдө аялдарды чакыргандыгынын эң башкы себеби бул тең укуктуулук. Аял менен эркектердин укугу бирдей болуш керек. Жада калса өлкөнү коргоо учурунда дагы аял менен эркек кишинин укугу бирдей сакталышы керек. Эритрея Африканын чыгыш бөлүгүндө Кызыл деңиздин жээгинде жайгашкан мамлекет. Калкынын саны болжол менен 3,5 миллион адамды түзөт. Өлкө 1993-жылы Эфиопиядан көз карандысыздык алгандан кийин коопсуздук маселелерине өзгөчө көңүл буруп келген. Узак убакытка созулган согуштар жана аймактагы чыңалуу Эритреянын мамлекеттик саясатына чоң таасир тийгизген. Бүгүнкү күндө Эритрея дүйнөдөгү эң катуу аскердик кызмат системаларынын бири менен белгилүү. Өлкөдө эркектер дагы, аялдар дагы милдеттүү түрдө улуттук кызмат өтөөгө тийиш. Расмий түрдө бул кызмат белгилүү бир мөөнөткө гана созулушу керек болсо да, эл аралык уюмдардын маалыматына ылайык айрым учурларда адамдар армияда же мамлекеттик кызматтарда көп жылдар бою калып кетиши мүмкүн. Эритрея жаштар адатта мектептин акыркы баскычында эле аскердик даярдыкка тартылат. Андан кийин көпчүлүгү армияга же мамлекет тарабынан дайындалган башка кызматтарга жөнөтүлөт. Бул талап аялдарга да толугу менен тиешелүү.
Ошондуктан өлкөдө миңдеген аялдар аскердик дарыктан өтүп, курал кармап аскердик кызматтарда иштеп келишет, жада калса согушка дагы катышып келишет. Өкмөт мындай саясат өлкөнүн көз карансыздыгын сактоо жана улуттук коопсуздук камсыз кылуу үчүн зарыл деп эсептейт. Бирок бул система көп жылдардан бери эл аралык деңгээлде талаш тартыштарды жаратып келет. Айрым укук коргоо уюмдары милдеттүү кызматтын өтө узакка созулушун жана анын жарандардын жашоосуна тийгизген таасирин сынга алышат. Кандай болгон күндө да Эритрея аялдарды аскердик кызматка кеңири тарткан мамлекеттердин бири болуп саналат. Бул өлкөдө аялдардын армиядагы ролу жөн гана символикалык эмес, алар эркектер менен бирге даярдыктан өтүп өлкөнүн коргонуу системасын толук кандуу бөлүгү катары эсептелет. Ошондуктан Эритрея дүйнөдөгү аялдар үчүн милдеттүү аскердик кызмат эң кеңири колдонулган өлкөлөрдүн катарына кирет. Түндүк Корея. Биз буга чейин Түндүк Кореянын аялдары армияга баргандыгы тууралуу кыскача айтып кеткен элек. Азыр эми кеңири айтып берели. Түндүк Корея дүйнөдөгү эң жабык жана эң аскерлештирилген мамлекеттердин бири болуп эсептелинет. Өлкөдө болжол менен 26 миллион адам жашайт жана бийлик улуттук коопсуздук маселесин мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири катары карайт. Ошондуктан армия өлкөнүн жашоосунда өзгөчө орун ээлейт. Көптөгөн өлкөлөрдө аскердик кызмат негизинен эркектерге тиешелүү болсо, Түндүк Кореяда аялдар бир гана армияга барып калбай, армияда 7 жыл кызмат өтөп келишет. Түндүк Кореянын армиясы дүйнөдөгү эң ири куралдуу күчтөрдүн бири болуп эсептелинет. Миллиондогон аскер кызматкерлери бар. Бул системада аялдар байланыш бөлүктөрүндө, абадан коргонуу күчтөрүндө, логистика тармагында жана башка көптөгөн кызматтарда иштешет. Айымдардын түздөн-түз аскердик даярлыктан өтүп, курал колдонуу жана тактикалык машыгууларга катышып келишет. Өкмөт мындай саясатты өлкөнү тышкы коркунучтардан коргоо зарылдыгы менен түшүндүрөт. Расмий идеология боюнча мамлекетти коргоо ар бир жарандын милдети болуп эсептелинет. Ошондуктан армия Түндүк Кореянын коомдук турмушунун ажырагыс бөлүгү болуп калган. Бирок өлкөнүн жабык мүнөзүнө байланыштуу аскердик кызматтын так шарттары жөнүндө маалыматтар чектелүү. Ошого карабастан көпчүлүк эксперттер Түндүк Кореянын аялдары эң көп масштабта аскердик кызматка тарткан мамлекеттердин бири катары эсептелишет. Бул жерде Түндүк Кореяда аял кишилер жөн гана 1000 же 100 миң эмес, бул өлкөдө миллиондоп кызмат өтөгөн армияга барган аял кишилер бар жана бул албетте таң калыштуу. Достор, биздин видео соңуна чыкты. Эгерде бул чыгарылыш сиздерге жакса, сөзсүз бул видеого бир мага жакты белгисин коюп, биздин видеону колдоп кетүүнү унутпаңыздар. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.